Таиландда 28 жаштагы Кыргызстанды касынып алды. Адилет Бакытбековдун денеси кароосуз калган отелдин 3-чү кабатынан табылган. Бишкекте бир мектеп коронавируска байланыштуу жабылды. Буга 2 окуучудан жана 2 мугалимден коронавирус аныкталганы себеп болгон. Ошол маселелерди документацияларды тиги балдар качан бүтүрүп берет? Обязательно бир справка, да? Обязательно раз алып кеткенден кийин эртеге ушунча берип аткандан кийин бир справка кат четко кагаз, что мы проверили, там деньги все на месте, никакого ущерба не было. Максатбек ажы Токтомушевдун айланасындагы кептер дагы деле токтой элек. Ал жөнүндө видеолор чыгып, коомчулуктун көңүл чордонуна айланды. Токтомушев муну каралоо катары сыпаттап жатат. Өлкөдөгү айрым окуу жайлардын дипломдору чет өлкөдө жарабай кара тизмеге алынганы бул убакка чейин айтылып келген. Окуу жайлардын кара тизмеге алынуусунун себеби эмнеде? Көпчүлүк өлкөдө жогорку окуу жайлардын билим сапаты талапка жооп бербейт десе, башкалар чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугуна кепилдик жоктугун айтышууда. Кыргызымдын мыкты жигиттери, Нур телеканалынын маалымат кызматынын мырзалары мыктылыкка татыды. Азаматсыздар кесиптештер. Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы сиздер менен мен Айганыш Туратбек кызы. Кесиптештер менен биргеликте күндүн негизги окуяларын тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Таиландтын Пхукет аралында 28 жаштагы кыргыз туристтин сөөгү табылды. Бул тууралуу чет элдик басылма маалымдайт. Адилет Бакытбековдун денеси кароосуз калган отелдин 3-чү кабатында асынып турган. Анын денесинен күч колдонуу белгилери аныкталган эмес. Адилет Бакытбековдун иниси Таиландда полицияга кайрылып, агасы үйдөн чыккан бойдон кайра келбегенин айткан. Полициянын маалыматында кыргыз жарандын карыздары болгон. Өмүрүнө кол салардан мурда аялына видео кайрылуу жөнөткөнү айтылууда. Бишкекте бир мектеп коронавируска байланыштуу убактылуу жабылды. Бул тууралуу 24 февралда Азаттык радиосуна Борбор каланын билим берүү башкармалыгынын басма сөз катчысы Мерим Халиалдаева билдирди. 2 апталык карантинге номер 70 гимназия мектеби 19 февралдан баштап 14 күнгө жабылды деген ал. Маалыматка караганда мектепти жаба турууну санитардык эпидемиологиялык көзөмөл мекемеси сунуш кылган. Буга 2 окуучудан жана 2 мугалимден чыккан коронавирустун аныкталганы себеп болгон. Бишкекте коронавируска байланыштуу 2020 жылдын март айында жабылган мектептер толук ачыла элек. Азыр 1, 5, 9 жана 11 класстын гана окуучулары кадимки тартипте окуп жатышат. Калган класстар аралыктан окууну улантууда. Бул илдеттен Кыргызстанда 1,5 миңдей адам каза болду, оору жугузуп алгандар 90 миңге чамалады. Бишкектин 1-май райондук сотунун 17 февралдагы чечими менен Камчыбек Асанбектин бөгөт чарасы 22 мартка чейин узартылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы 24 февралда маалымдады. Сот чечимине ылайык Көлбаев номер 47 абакта кармалат. Кирмитөбөлө атыккан Камчы Көлбаев уюшкан кылмыштуу топторду аныктоо жана аларга бөгөт коюу ишинин алкагында 22 октябрда кармалган. Бишкектин 1-май райондук сотунун 23 октябрдагы чечими менен ал тергөө бүткөнчө камакка алынып, УКМКнын убактылуу абак жайына киргизилген. 5 ноябрда Камчыбек Көлбаев ден соолугуна байланыштуу номер 47 абакка которулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдында бүгүн 24 февралда бул мекеменин мурдагы жетекчиси Абдил Сегизбаевди боштондукка чыгарууну талап кылган акция өттү. Ага Сегизбаевдин жакындары жана тарапташтары жалпысынан 20 чакты адам катышты. Акциянын катышуучулары саясий куугунтук токтотулсун, соттун ачык өтүшүн талап кылабыз, чындык Абдил тарапта деген урандарды айтып жатышат. Алар Таш Мойнок айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Жылдыз Чодобаеваны да бошотууну талап кылып турушат. Башкы прокуратура Сегизбаевдин үстүнөн жалпысынан 6 иш тергелип жатканын, ал иштер Белизгейт окуясына, кызматтык батирлерди бөлүштүрүүгө, жер тилкелерине энчилүү курал менен сыйлоого, бюджеттик акчаны бөлүштүрүүгө байланыштуу экенин 11 февралда башкы прокуратура кабарлаган. Сегизбаев Белизгейт окуясы боюнча жазык кодексинин 320-беренесинен кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу негизинде камалганы айтылып, 25 январда Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Үй камагына алынган Максатбек ажы Токтомушевдин дин айланасындагы кептер дагы деле токтой элек. Ал жөнүндө видеолор чыгып, коомчулуктун көңүл чордонуна айланды. Токтомушев муну каралоо катары сыпаттап жатат. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот.
Социалдык тармактарга үй камагына алынган мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушевдун видеосу тарады. Ал тасмада Токтомушев УКМК кызматкерине $100.000 пара сунуштап жатканын көрүүгө болот. Ортомчу түшкөн адамдар менен сүйлөшкөн Ажы ошончо сумма берип жаткан соң кайсы бир документтерди тууралап берүүнү өтүнгөн. Ошончо эми азиздерди документацияларды тиги балдар качан бүтүрүп берет? Обязательно бир справка, да? Обязательно. Мен алып кеткенден кийин эртеге ушунча берип аткандан кийин бир справка кат учет кагаз, что мы проверили, там деньги все на месте, никакого ущерба не было. Мисалы эки сөз да, эми көп жок да. Бул видео интернетке тез тарады. Соц тармакта отурган адамдар кызуу талкууга алышып, ар кандай сын көз караштагы постторду жазып жатышат. Көп өтпөй мурдагы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев видео боюнча үн катты. Ал УКМК кызматкерлерин айыптап, ортодо шантаж жүрүп жатканын айтып чыкты. Ошол кечеги мен адресиме тиешелүү видеонун таркап кеткени бул чоң бир окуянын бир кичинекей үзүндүсү. Ошол жерде мен ушу бир пара берип аткандай кылып, ушундай бир айыптап көрсөтүүсү бул шантаж. Бул өздөрү тескерисинче ошол укук коргоо органдарынан УКМКнын сотрудниктери вымогательство, мындайча айтканда пара алууга мажбурлоо деп эсептелет да. Буга чейин муфтияттын бухгалтери өзгөчө ири өлчөмдө пара берип жаткан жеринен кармалгандыгы кабарланган. Ага улай эле муфтий Максатбек Токтомушев кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы белгилүү болуп, кийинчерээк УКМК Максатбек Токтомушевду кармагандыгын маалымдаган. Ошондой эле экс-муфтий Максатбек Токтомушевдун бошотулушун талап кылгандар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына митингге чыгышкан. 1-май райондук соту Максатбек Токтомушевдун баш коргоо чарасын карап, аны үй камагына чыгарган. Ал эми муфтияттын башкы бухгалтерин 2 айга УКМКнын СИЗОсуна киргизишкен. Максат Дамлага баштанды! Баштандык! Максат Ажыга баштанды! Өз кезегинде бул окуя боюнча бир катар диний ишмерлер өз пикири менен бөлүштү. Алар муфтиятта эбегесиз чоң акчалар айланып турат. Ошол себептен ал жерде интригада күч. Бир жагынан мамлекеттик органдар алардын ишине кийлигишип, басым жасаган учурлар көп болорун айткан. Муфтияттын акчасы бул жеке коомдук бирикменин акчасы. Эгерде акча ашып калса, айландырса, муфтиятты мен билем, ошо акчаны алар көбүнчө медресеге, мечиттерге жумшайт. Жана башка мусулмандардын муктаждыгына. Анткени мисалы Туркиядан айырмаланып, Кыргызстан айлык коюп берген жок малдаларга. Мамлекет бир тиңде бөлүп бербейт муфтиятка. Туркияга окшоп. Туркияда бүт барча мамлекет эсебинен. Ошондон булар айлантырып, ушу өзүнүн тешиттерин, жыртыктарын жабазып атса, бул жерде тура эмес айландырдыңар дейт. Эмне? Ушу кармаган тергөөчүлөр билеби кандай акчаны айлантырыш керек муфтияттын. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Адал жол менен айландырышып аткан муну. Пайдасını ушу мечиттерге, медреселерге, ана молдолорго берип аткан. Сирияга кетип, мекенине кайтып келе албай жаткан кыргызстандык аялдардын жана алардын балдарынын маселеси 24 февралда Жогорку кеңештин жалпы жыйынында көтөрүлдү. Депутат Эрмамат Тагаев мамлекеттен жардам сураган кайрылуулар уланып жатканын, 2 жыл мурда бул боюнча өкмөткө жөнөткөн расмий катынан жыйынтык чыкпай келатканын айтты. Жыйында Кыргызстан менен Сириянын ортосунда соттолгон жарандарды бири-бирине өткөрүп берүү боюнча эл аралык келишим жок экени маалым болду. Кыргызстандан кетип, Сирия менен Ирактын согуш жүрүп жаткан аймактарында жүргөн кыз-келиндердин көпчүлүгү күйөөсүн ээрчип баргандар экенин 16 февралда диний радикализмди алдын алуу боюнча иштеген Азия Групп фондунун адиси Юлия Денисенко билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150сү ошол жактан абут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140га жакыны аялдар экени айтылган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын чет өлкөгө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн өлкөгө жеткирүү тартиби жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Жарлыкка ылайык чет өлкөдө кайтыш болгон мекендештердин сөөгүн өлкөгө алып келүү тартибин жөнгө салуу үчүн өкмөткө бир катар тапшырмалар берилди. Ошондой эле чет жерден кайтыш болгон жарандын сөөгүн өлкөгө жеткирүүдө жакын туугандарынын чыгымдарын жабуу үчүн бир жолку төлөмдүн өлчөмүн аныктоо, сөөктү алып келүүгө кете турган каржыны Тышкы иштер министрлигине жана анын чет өлкөдөгү мекемелерине өз убагында бөлүү милдети экономикалык жана финансы министрлигине жүктөлдү.
Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн комиссиянын макамын өзгөртүү жөнүндөгү сунуш парламенттин талкуусуна коюлду. 24 февралда бул тууралуу парламенттин жалпы жыйынында комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөттөн жана бөлөк жактардан да алардын өкүлдөрүн киргизүү, ошондуктан депутаттык эмес мамлекеттик комиссия деп атоо тууралуу сунуштар келип жатат. Кендеги ишмердүүлүктү текшерүү үчүн депутаттык комиссия 17 февралда Республика Ата журт фракциясынын сунушу менен түзүлгөн. Фракция өз сунушун жаратылышты коргоо жана өндүрүштөгү коопсуздукка байланыштуу иштерди буга чейин кабыл алган токтомдордун аткарылышын текшерүү зарылчылыгы менен негиздеген. Кумтөр боюнча депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар буга чейин да түзүлүп келген. Кумтөр Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири, аны канадалык Centera Gold компаниясы иштетет. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзөт. Муса Адышев атындагы Ош технологиялык окуу жайынын ректору өткөн жылдын декабрь айынан бери шайланбай келет. Бул убакка чейин шайлоо күнү белгиленип, бирок белгилүү себептерден өтпөй калган. Окуу жайдын жааматынан мурунку ректорду кошкондо 5 талапкер ректорлук шайлоого катышуу ниетин билдирген. Мурунку ректор Абдыкадыр Абитовдун окуу жайды жетектөө мөөнөтү өткөн жылдын ноябрь айында аяктаган. Аталган окуу жайды 10 жыл жетектеген ректор бул жолда кызматка барууга ниеттенип жаткан. Бирок уюштуруу тобунун айрым мүчөлөрү ректор 3-чү мөөнөткө шайлоого катышууга укугу жок деген ниетин билдирип чыккан. Ректорубуз Абдыкадыр Омарович бул 3-чү жолу барып атат. Ошол документин дагы тапшырды. Ошондо мен төрайымга мен айттым, мына 4-чү берене боюнча Абдыкадыр Омарович өзүнүн кандидаттыгын койгонго мүмкүн эмес. Мына 4-чү беренеде жазылып турат деп айтканмын ошондо. Атайын жоого ылайык, жогорку окуу жайды 2 мөөнөткө жетектеген жаран 3-чү жолу шайлоого катышууга мүмкүн эместигин жободо көрсөтүлгөн. Шайлоону уюштуруу тобунун бир мүчөсү шайлоонун өткөрүүнү колго алган уюштуруу тобудагы катачылык кетирген деген пикирди билдирүүдө. Анын талапкерлигини каттоого көпчүлүк менен өткөрүшкөн да. Мен оюмча бизге шайлоо өнөктүгү башталганда эле өзүбүздүн төрайым эжекебиз бизге мына жобону таркатып берген. Алар өткөрсө болот, биз көп өткөрүп жүргөнбүз деп ошол эмеге салышып, колго салышып өткөрүшкөн мына. Уюштуруу тобуна мүчө болгон башка жарандардан да маалымат алууга аракет жасап, андан майнап чыккан жок. Биз барган учурда бирөө эмес, бир канчоосу маалымат берүүгө макул болушкан жок. Бул окуу жайга ректор болууга жалпысынан 6 талапкер атсалышкан. Алардын арасында мурунку ректор жана проректорлор бар. Шайлоого катышуу ниетин билдирген соң кызматынан убактылуу четтеп турушкан. Окуу жайдын маалымат кызматы жумуштан убактылуу четтеген кызматкерлерге айлык маяна төлөп берүүдө убактылуу токтотулганын айтып келет. Азыркы учурда ошол эле шайлоого жакындаганда бир проректорубуз өз арызы менен уюштуруу комитетине арыз жазып, шайлоодон өзү арыз менен чыкканына байланыштуу кайра университеттин ректордун буйругу менен убактылуу милдетин аткаруучу ректордун буйругу менен кайра ошол ээлеген кызматына убактылуу чакыртылган. Ал кызматын аркалап атат. Ал эми 2 проректор, 2 кандидат азыркы учурда иштен убактылуу четтетилген. Азыркы учурда эч кандай аларга айлык акы маянасы кетпей, университеттеги жумуштарын, баягы сабак маселелери балардын профессор, доцент деген алардын макамдары бар да кафедраларда. Ошол айлыктарын гана алып атышат. Ошентип шайлоого катышуу ниетин билдирген окуу жайдын проректорлорунун орду 3 айдан бери бош турат. Шайлоо процессин токтоп турушунун негизги себеби катары талапкер катары ректорлук шайлоого аттанган Бакытбек Шамшиевдин арызы болгон. Арызда уюштуруу тобунун жободогу көрсөтүлгөн талаптарды аткарбады деген даттануу келтирген. Бүгүн 24 февралда бул иш шаардык сотто каралмакчы. Таткашабдан Элдар Өмүрбек уулу, Нурньюз. Өлкөдөгү окуу жайлардын бул убакка чейин кара тизмеге алынуусу билим берүү сапатына байланыштуу эмес. Буга себеп катары чет өлкөлүк студенттердин коопсуздугун камсыз кыла албагандыгында деген пикирлер да айтылууда. Анткени сырттан келген студенттердин жашоо шарттары тагыраагы кампустардын жоктугун белгилешет. Ошентсе да Ош мунун сырттан келген студенттердин саны өскөн. Кара тизмеге байланыштуу айрым суроолорго Нур ТВнын кабарчысы Нурзада Сыдыкова жооп издеп көргөн.
Өлкөдөгү айрым окуу жайлардын дипломдору чет өлкөдө жарабай кара тизмеге алынганы бул убакка чейин айтылып келген. Бирок жакынкы күндөрү алардын кара тизмеден алынганы айтылууда. Мындай кырдаал эмнеден улам келип жатат? Бул суроого алдыда жооп издеп көрөбүз. Чет өлкөлөрдө Кыргызстандын жогорку окуу жайлардын кара тизмеге алынуусу билим берүү сапатына байланыштуу эмес. Мындай пикир Ош мамлекеттик окуу жайынын окуу иштер боюнча проректору Замирбек Бөжөнов билдирди. Муну ал окуу жайда түзүлгөн шарт жана окутуучулардын билим берүү тажрыйбасы мол экендиги менен ишендирүүдө. Эл аралык аккредитациялык агенттиктер бар, медициналык билим берүү боюнча. Ошол агенттиктерден өтпөгөн медициналык билим берүү мекемелеринин көпчүлүгүн ошол кара тизмеге киргизген Пакистан. Алардын ичинен бирок биз мурда эле чыкканбыз. Себеби бизде бир 18 гана студент окуйт экен Пакистандан келген. Пакистандын билим берүү министри, саламат сактоо министрлери менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Ага ылайык алар мындан кийин тааный турган болуптур. Эл аралык аккредитациялык агенттиктерден кайсы билим берүү программалар өткөн болсо, биз ошолорду тааныйбыз деп. Ошмонун сырттан келген студенттеринин көпчүлүгү Индиядан медициналык окуу жайына тапшырышат. Андан тышкары Пакистан жана Өзбекстан мамлекеттеринен келет. Ал эми кара тизмеге алынган окуу жайлар учурда кайра чыгарылган. Алардын арасында Ош мамлекеттик окуу жайы да бар. Бул маселе боюнча өлкөнүн билим берүү министри жана тиешелүү кызматкерлер сүйлөшүүлөр аркылуу жөнгө салынган. Билим берүү министри менен биргеликте Пакистанга барып, жумуш иш сапарында барып келишти. Ал жерде бирок биз менен иштешүүгө алар кызыктар экендигин билдиришкен. НАР эл аралык аккредитациялык агентствосунан өткөн болчу ийгиликтүү. Анан бул өлкө ошол НАР аккредитациялык агентствосун тааныйт экен. Эгерде сиз кайсы бир окуу жай ошол аккредитациядан өткөн болсо, алар сөзсүз түрдө алар менен иштешкенге даяр экендигин билдиришиптир. Окуу жайлардын кара тизмеге алынуусунун башка себептери да болушу мүмкүн экендигин билдиришүүдө. Өлкөдө чет өлкөлүк студенттердин коопсуздук чаралары жакшы каралган эмес. Бул убакка чейин Интербилим коомдук бирикмесине сырттан келген студенттер тарабынан арыздар келип турган. Көпчүлүккө маалым болгондой, белгилүү себептерден улам каза тапкан жана кооптуу абалга учураган студенттердин фактысы да катталган учурлар болуп келген. Бизге мына Интербилим коомдук уюмуна будан алдын эле ошол Пакистандан келген студенттерден бизде медфакт окуган студенттердин арызы түшүп аткан. Биздин укугубузду колдоп бергиле. Ошол эсиңиздерде болсо, Уртокмоктон бир студент өлүп калган бизде. Анан ооруп, ошол оорудан улам жакшы болбой өлүп калган учурлары бар. Дагы бир студент ошол Акбура дарыясына түшүп кеткен убактары дагы болгон да. То есть мындайча айтканда, студенттердин өзүнүн немеси арыз доосу көбүрөөк болгон да, жанагы бул жака жөнөткөн тарапкачы, мисалы үчүн Пакистандан деле, Индияда деле өзүлөрүнүн фирмалары бар да, ошо эл аралык окууга жөнөтө турган. Ошолорго, видимо, арыз доолор түшкөн үчүн ошол университетти кара тизмеге киргизип коюшкан да. Маалымат үчүн айта кетсек, чет элдик студенттерге Кыргызстандагы жождор тууралуу санари платформа иштелип жатат. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирген. Тийиштүү платформа ишке кирсе, студент бардык университеттер тууралуу бир жерден маалымат ала алат. Документтерин тапшырып, визага арыз бере алат. Мындай кызмат көрсөтүү учурдун талабы. Мындай талаптар Кыргызстан окутуу программаларын эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүүгө шарт түзөт. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары. Чет элдик студенттерден түшкөн акча өлкө ичкидүн продукциясынын 4% түзөт. Башка айтканда 100 000 кыргызстандыкты камсыздайт. Бул тууралуу экономист Элдар Абакиров билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын экономикасын көтөрүп, элди баккан тармакты дагы да өнүктүрүү зарыл. Индия Кыргызстанга студенттерин жиберип, инвестиция салууга кызыктар. Индиянын тышкы иштер министри белгилегендей, Индия калкына жылына 200 000 дарыгер керек. Бул көрсөткүч жакынкы 10 жылда азайбайт. Билим берүүнү экспорттоо боюнча Австралия биринчи орунда турат. Бир индус Австралиядан медициналык билим алуу үчүн жылына 100-150 000 доллар акча коротот. Ал эми бизде 10-15 000 доллар. Бул сумма колунда жок индустар үчүн билим алууга ыңгайлуу. Индия Кыргызстанга студенттерин жиберүүгө кызыктар. Биз бул мүмкүнчүлүктү колдонушубуз керек дейт Абакиров. Ал белгилегендей, Ысык көлдөгү пансионаттардын айрымдарына инвестиция жасатып, ири медициналык жогорку окуу жайларды курууга болот. Германия, Орусия сыяктуу бир топ мамлекеттерде алдыңкы ооруканаларда иштеген Кыргызстан дарыгерлер бар. Алар менен келишим түзүп, Кыргызстанга чакырып, студенттер үчүн билим берүүсүн камсыздоого болот дейт ал.
Президент Садыр Жапаров бүгін 24 февральда биринчи элдик иш сапар менен Москва шаарына барды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан билдиришти. Иш сапардын жүрүшүндө Садыр Жапаров Россия Федерациясынын лидери Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Ошондой эле мамлекет башчынын Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко жана мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен эки тараптуу жолугушуулар пландаштырылган деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары Россиянын бизнес коомчулугу ошондой эле Россиядагы мекендештер жана кыргызстандык студенттер менен жолугушуулар күтүлүүдө. Программанын жүрүшүн интернеттен алынган дүйнө кабарлары улайт, андан учкай маалымат айта кетели. Ереванда 23 февральда миңдеген адамдар премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып наразылык акциясына чыгышты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун делген хан сарайы тууралуу иликтөө жарыяланды. Анын айланасы темир тосмо менен тосулуп, ал эми тоонун башына чейин сапаттуу асфальт төшөлгөн жана жол катар бир канча өткөрмө бекеттер коюлган. Ушул жана башка кабарлар менен алдыда таанышыңыз. Ереванда 23 февральда миңдеген адамдар премьер-министр Никол Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылып наразылык акциясына чыгышты. Акцияны мекенди куткаруу кыймылы баштаган бир нече оппозициялык маанайдагы топтор уюштурду. Митингге чыккандардын 50-дөйүн полиция кармап кеткени кабарланууда. Армениядагы каршылык акциялары 2020 жылдын ноябрынан бери уланууда. Буга Никол Пашиняндын Азербайжан менен ок атышпоо боюнча Орусия ортомчулук кылып койгон тынчтык келишими себеп болууда. 3 миллион калкы бар Армениянын Азербайжан менен тоолуу Карабакка байланыштуу чыры 1990 жылдардан бери уланып келет. Москванын чет жакаларында дүйшөмбүдөн шейшембиге караган түнү мезгилдин эң аяздуу күндөрү болду. Айрым аймактарда 30 градус суук болгон. Синоптиктер демейдегиден суукка өтүү рекордтук ысык алып келерин. Температура 5 градуска чейин көтөрүлүп, атмосфералык басым жогорулап, андан кийин кар жаай тургандыгын эскертишүүдө. Жакынкы күндөрү адистер метеорологторго эс алып иштөөгө кеңеш беришет. Аяздар борбор калага марттын башында кайтып келет жана метеорологтордун айтымында бир айдын ичинде суук болот. Россиянын гидрометеорологиялык борборунун башчысы Роман Филфантов февраль айынын башына чейин Поволжье, Тюмень областы, Батыш Сибирдин түштүгү жана Уральда температура нормадан 10-12 градуска төмөн болору күтүлүүдө деп билдирди. Ал эми түштүктө 4 градуска жылуу болот. Там внутри горы. Там и дача есть. Ну, 25 километров, а тут 30 минимум до Шавасая. Мы слышали. Дача нашего уважаемого президента. До Шавасая. До Шавасая, правильно? Смотрите. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин жашыруун делген хан сарайы тууралуу Озетлик радиосу иликтөө жарыялады. 21 минуталык бул видео 16 саатта 40 миңден ашык көрүүчү топтоду. Видеодо айтылгандай Мирзиёевдин хан сарайы деп божомолдонгон ири объект Ташкент шаарынан 60 километр алыстыктагы Уган-Гарон коругунда жайгашкан. Google картанын жардамы менен тартылган фото жана иллюстрациялык видеодо хан сарай бир канча эки кабаттуу имараттан, тик учактар конуучу 4 тилкеден, атайын конок үйү жана жасалма суу сактагычтан турганын көрсө болот. Ошондой эле айланасы темир тосмо менен тосулуп, ал эми тоонун башына чейин сапаттуу асфальт төшөлгөн жана жол катар бир канча өткөрмө бекеттер коюлган. Өзбек президентинин хан сарайы делинген бул объекттин аянты Путиндин Геленджиктеги хан сарайы делинген объект менен дээрлик бирдей. Ошондой эле анын жанына курулган атайын жасалма көл жана курулуштун жалпы чыгымын эксперттер болжолдуу түрдө 1 миллиард долларга жакын деп баалаган. Kans voor Beerschot. Goeie bal. Geweldige goal van Jan van den Berg. Бельгиянын футбол боюнча чемпионатында Берсхот клубунун оюнчусу Ян Ван ден Берг Генк тайпасынын дарбазасына укмуштуудай гол киргизди. Видео Eleven Sports аталышындагы Twitter аккаунтуна жарыяланды. Оюндун экинчи жарымында 26 жаштагы коргоочу алыстан туруп топ тээп, дарбазанын каптал жагына киргизген. Дарбазачы секирип тоса албай калган. Видео 1,5 миллион көрүүчү топтоду. Ван ден Берг анын голу менен Берсхот Генкти 2-1 эсебинде ута алган. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтсам, президент Садыр Жапаров жогорку аскердик наамдарды берүү жөнүндө жарлыктарга кол койду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы 24 февралда кабарлагандай, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке генерал-лейтенант, УКМКнын антикоррупциялык кызматынын директору Бекбосун Абсатаровка генерал-майор, ички иштер министри Улан Ниязбековка милициянын генерал-майору жана жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын төрагасы Аскат Эгембердиевке ички кызматтын генерал-майору наамы берилди. 2020 жылдын октябрында Кыргызстанда парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашкан. Өкмөттүн жаңы курамы ишке 3 февралда киришкен.
Атамекенде коргоочулар күнү ардагерлер үчүн атайын майрамдык кече тартууланды. Бул кечени Борбор Групп курулуш компаниясы уюштурган. Ооган согушунда кызмат өтөгөн жана элге эмгеги сиңген жарандарга Кыргыздын мыкты жигити төш белгиси жана акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Борбор калаа Бишкек Атамекенде коргоочулар күнү. Анын урматына арналган кыргызымдын мыкты жигиттери. Бул күндүн алкагында Борбор Групп компаниясы атайын эмгеги сиңген ардагерлер үчүн чакан концерттик кече уюштурган. Кечеде эл арасында таанымал ырчылар майрамдык маанай тартуулап, аны менен катар атайын акчалай сыйлыктар чегерилди. Борбор курулуш бизди сыйлап концертке чакырышыптыр. Анан ушундай бир жакшы маанайда, жакшы эмеде баарыбызды концерт тартуулап, ошонун ичинде бизге белек тагылып, ушу чогуу куралдаштарыма дагы ар бирибизге ошо 100 000 сертификат беришти. Ала Мен районунда 170 Афган согушунун катышуучулары бар. Бүгүнкү кечеге 10 чакты, 10 балабыз келип отурабыз. Ошо бизди сыйлап чакыргандарына аябай ушу уюштуруучуларга чоң рахмат айткыбыз келет. Ошондой эле Кыргыздын мыкты жигити төш белгилери да каралган. Мындай наамга Нур Ньюс маалымат программасынын кабарчылары да татыды. Телеканалдын чыгармачыл жигиттерине бул наам стимул болуп, келечекке өзгөчө шык жөндөм берди дешет. Майрамга отурлай ушу биздин арзыбаган эмгегибизди баалап, ушундай сыйлык ыйгарган уюштуруучуларга ыраазычылык билдиребиз. Мындай сыйлыктар көп болуп турушу керек деп ойлойм. Башка дагы баягы атуулдарга, жарандарга өзүнүн мындан аркы эмгектерин жасоого стимул болот эле да. Биринчиден бүгүн жалпы Кыргыздын мырзаларын бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Андан тышкары ушул Кыргыздын мыкты жигити наамын ыйгарган үчүн Асылзат Нуру коомдук фондунун жетекчилигине жана биздин Мирлан Жетигеновго чоң ыраазычылык билдирем. Концерттин уюштуруучулары Борбор Групп компаниясынын негиздөөчүсү пандемияга байланыштуу элдер ыр чөйрөсүнөн алыстап кеткенин айтып, аз да болсо көрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү максатталганын билдирди. Акыркы убактарда биз музыкадан алыстап кеттик да. Эгерде музыка, маданият чөйрөсү өнүкпөйүн, эч качан мамлекет өнүкпөйт да. Колубуздан келишинче ушул бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Азыркы пандемия учурунда бул татаал эле нерсе болуп атат. Элдин маанайы чөккөн, бирок ошого карабастан жашоо уланат экен. Биз уюштуруп гана калбастан ушул бүгүн 23 февраль армия күнү болгондуктан биз ушул элге эмгеги сиңген атуул агаларыбызды куттуктаганды туура көрдүк. Кечеде 10дон ашуун жылдыздар өз репертуарындагы жана элдик ырларды тартуулашты. Кырдаалга байланыштуу көптөн бери мындай салтанаттарга чектөө киргизилип калган болчу. Мындан улам бул майрам ардагерлерге, деги эле майрам ээлерине көңүлдүү маанай тартуулады. Айдай Ташыбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Программанын соңунда эскертүүчү маалымат менен бөлүшүп кетейин. Аба ырайынын кескин өзгөргөнүнө байланыштуу жүк ташуучу унаалардын Бишкек Ош жолу менен жүрүүсүнө убактылуу тыюу салынат. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы маалымдагандай, жүк ташуучу унаалар бүгүн 24 февралда саат 15:00дон тартып, 25 февраль күнү таңкы саат 5:00го чейин Сосновка бекетинен ары коюу берилбейт. Бул магистралдагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана жол тыгындарынын алдын алуу максатында ишке ашырылган. Ушундай эле чектөө Жалал Абад облусундагы Арал бекетинде да киргизилет. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы бардык айдоочулардан зарылчылык болбосо аба ырайы турукташканча жолго чыкпай турууну өтүнүүдө. 23 февраль күнү Бишкек Ош жолунда 3 жерге кар көчкү түшкөн. Жалпы көлөмү 20 000 куб метрден ашуун кар көчкүнү тазалоо үчүн магистралдагы кыймылга убактылуу чектөө киргизилген. Көчкүдөн жабыркагандар жок. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нур Ньюс маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Кыска жарнамадан кийин эфирдик берүүлөрүбүздү интернет жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Миргүл Эшпаева тааныштырат. А мен болсо сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.